Менин атым Майя. Сиздер үчүн аба ырайы тууралуу өзгөчө божомолдоо бар. Өйдөдөн ылдыйга чейин акылга сыйбаган көрүнүш көз алдыбызга тартылат. Эгер окумуштуулардын айтканын укпасак, мен чоңойгондо абал мындан да начарлайт. Келгиле, 2050-жылга берилген божомолду карап көрөлү. Катуу кургакчылык буудайдын түшүмүн жок кылат. Табигый кырсыктар салык төлөшүрүүгө 6 триллион долларга жакын чыгым алып келет. Албетте, мунун баары атмосферадагы жылуулуктун эбегейсиз көлөмдө булганышынан келип чыгууда. Биз жөн гана бул булгоочу заттардын чыгышына жол бербесек болот болчу. Учурда экологиялык жактан таза энергия системалары чыгыштан батышка карай ишке киргизилип, көптөгөн сонун жумуш орундары түзүлүүдө. Ал эми күн энергиясынын баасы мунай менен газдан арзандады. Спутниктерден алынган маалыматтарга таянсак, чоңдордон турган жогорку басым системасы дагы эле кыймылдап, балдарды жаман нерселердин көчкүсүнөн коргой алат. Алдыда катуу саясий шамалдар күтүүдө. Бирок алар Фелиция атуу бороондун күчү менен тең тайлаша албайт. Ал менин апам. Чоңдор убактысын текке кетирбей, бул маселени чече алышабы байкап туралы. Биз сизди кабардар кылып турабыз. Анткени биз үчүн бул жөн эле аба ырайы эмес. Бул биздин келечегибиз.